This Mycobacterium tuberculosis is a Кургак учуктун микобактериясы бул жай өсүүчү микроорганизм. Көпчүлүк бейтаптар анын жыйынтыгын узак убакыт күтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Биздин максат оор жана чоң жабдууларды кичинекей портативдүү түзмөк менен алмаштыруу. Бул долбоор үчүн биз Астанадагы кургак учукка каршы диспансер менен кызматташабыз. Мен илимий иштеп чыгууларды колдонолуу өнүмгө айлантууга толук көңүл буруу үчүн академиялык өргүү алууну чечтим. Мен илимди аялдар көбөйөт деп үмүттөнөм жана алардын үй бүлөлөрү аларга колдоо көрсөтөт деп ишенем. families would be supportive, right? Кургак учук адамзат тарыхындагы эң эски оорулардын бири. Аны көпчүлүк учурда аба аркылуу жугуп калуучу бактериялар пайда кылат. Бул оору киши жөтөлгөндө, чүчкүргөндө же жөн гана сүйлөгөндө жугат. Көбүнчө кургак учук өпкөгө зыян келтирет. Оору жеңил жөтөл, алсыздык жана төндө тердөө менен башталышы мүмкүн. Убакыт өткөн сайын көкүрөктү оорутуу, дем кыстыгуу, дене табынын көтөрүлүшү пайда болот жана адам бат-баттан арыктай баштайт. 2024-жылы Казакстанда кургак учуктун 6000ден ашуун жаңы учуру катталган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу аз, бирок али деле өтө көп. Бул дарт айрыкча заманбап диагностикалык лабораториялар жеткиликсиз болгон алыскы райондордо жашагандар үчүн олуттуу коркунуч бойдон калууда. Бүгүнкү күндө кургак учукту дарылоо мүмкүн, бирок ал үчүн ооруну эртерээк аныктоо өтө маанилүү. Флюорография өпкөдөгү өзгөрүүлөрдү көрсөтө алат, бирок так диагноз коюу үчүн ооруну жараткан бактериянын өзүн табуу зарыл. Бул үчүн лабораториялык ыкмалар колдонулат. Какыракты микроскоп менен изилдөө, атайын чөйрөгө эгүү, ошондой эле ПЧР анализи. Бул тесттер так жыйынтык берет, бирок убакытты, атайын жабдууларды жана даярдалган адистерди талап кылат. Алыскы айыл-кыштактарда мындай мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн. Ушул маселени чечүү багытында казакстандык илимпоз Дамира Канаева иш алып барууда. Анын командасы менен бирге алар кургак учукту бир нече мүнөттүн ичинде аныктап бере ала турган портативдүү аппараттарды иштеп чыгууда. Бул түзмөктөрдү айылдарда, чакан клиникаларда жана заманбап лабораториясы жок жерлерде колдонууга болот. Мунун аркасында диагноз убагында коюлуп, дарылоо эртерээк башталып, убакыт текке кетпейт. When it comes to tuberculosis, that's a bacterium, right? Кургак учукту бактерия пайда кылат. Ал өзгөчө МРТ-64 деп аталган белокту бөлүп чыгарат. Бул белок бактерия активдүү көбөйүп жатканда гана пайда болот. Биз дал ушул белокту аныктоого аракет кылып жатабыз. Анткени ал инфекциянын бар экенин көрсөтүп турган ишенимдүү биомаркер болуп эсептелет. Бул ыкма салттуу усулду бактерияны азыктуу чөйрөгө эгүү аркылуу аныктоону толуктай алат. Ал ыкма көп убакытты талап кылат, анткени кургак учук микобактериясы өтө жай өсөт. Диагнозду ырастоо үчүн бир нече жума, кээде айларда талап кылынышы мүмкүн. Ал эми бейтаптардын көбү мындай узак убакыт күтүүгө чыдабайт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ПЧР анализин тезирээк диагноз коюунун ыкмасы катары жактырган. Бирок бул ыкма дагы деле татаал жана кымбат бойдон калууда. But it actually a bit complex and also quite expensive. So what we want to do, we want to develop an alternative technique that employs... Ошондуктан биз альтернативдүү ыкманы иштеп чыккыбыз келет. Бул ыкмада синтетикалык молекулалар колдонулат. Мисалы, сенсор бетине жабыштырылган бир жынжырлуу ДНК. Бул молекулалар бактерия бөлүп чыгарган белокторду, антигендерди таанып, байлап ала алышат. Бул аркылуу кандын курамында же какырыкта бар болгон абдан аз концентрациядагы белокторду да аныктоого болот. Мындай ыкма бизге көбүрөөк ийкемдүүлүк берет. Ошондой эле биз бул түзмөктөр портативдүү болушун каалайбыз. Бүгүнкү күндө көп адамдарда акылдуу сааттар же глюкометрлер бар. Булар кандагы кантты ылдам өлчөөгө жардам берген жөнөкөй аппараттар. Биз да ушундай максатты көздөйбүз. Чоң, оор лабораториялык системалардан кичинекей жана жеткиликтүү жабдууларга өтүү. Алар инфекцияны так аныктай алат. But make it also portable and affordable to community.
Бүгүнкү күндө кургак кучукту аныктоочу тесттердин айрымдары бактерия бөлүп чыгарган заттарды тааный турган антителалардын жардамы менен иштейт. Алар лабораторияларда жаныбарларды колдонуу менен алынат. Бул ыкма татаал, кымбат жана анча этикалык эмес. Дамира Канаеванын лабораториясында башкача ыкма сунушталган. Бул жерде антителалардын ордуна пробиркада чогултулган синтетикалык молекулалар колдонулат. Алар так иштейт, бирок аларды даярдоо оңой, сактоо жеңил жана жаныбарларды колдонууга муктаждык болбойт. Казакстандык Илимпоздун долбоорунун дагы бир маанилүү артыкчылыгы бул мультиплекс эффект. Бир эле аппарат кургак кучукту да COVID-19 вирусун да бир эле убакытта аныктай алат. Бул эки оору окшош белгилер менен башталышы мүмкүн, бирок аларды дарылоо айырмаланат. Команда азыр эксперименттерди аяктап, бул долбоор боюнча илимий макала даярдап жатат. I can show you the overall data that we usually obtain for this study. Мен бул изилдөөнүн алкагында кандай маалыматтарды алабыз, ошолорду көрсөтүп берейин. Биз бул маалыматтарды бүткүл дүйнөлүк биосенсорлор конгрессине алып чыгууну пландап жатабыз. Келгиле, натыйжаларды карап көрөлү. Сенсордун биринчи иштөөчү зонасы кургак кучуктун маркери болгон MRT64 белогуна багытталган. Экинчи зонасы болсо COVID-19 вирусуна тиешелүү болгон С-гликопротеинге ылайыкталган. Биз сенсор сырттан келген башка белокторго дээрлик реакция бербей турганын көрүп жатабыз. Мисалы, эгерде үлгүдө Mpox A29 белогу. We also can detect, right, because the target antigens, they are present, right, in the sample. So which means that our developed aptasensor is highly specific. MERS вирусунун гликопротеини же башка молекулалар болсо, сенсор сигнал бербейт. Бирок эгерде кургак кучук менен COVID-19га тиешелүү маркерлер болсо, ал экөөнү тең таанып сигнал берет. Кургак кучук үчүн аныктоочу эги 0,083 пикограмм миллилитр, бул абдан аз деңгээл. So it is still in the picogram ranges. For SARS-CoV-2, the detection range is 0.319, also in picogram in a buffer, and when we spike it in the humans. COVID-19 үчүн сезимталдык буферде 0,319 пикограммасына миллиграмм. Ал эми адамдын кан сывороткасында 1,44 пикограммга миллиграмм. Бул эмне дегенди билдирет? Бул деген белокко бай чөйрөдө да керексиз белоктор тийиштүү маркерди аныктоого тоскоол болбойт. Бул сенсордун негизинде колдонулган аптометрдин жогорку тактыгы менен түшүндүрүлөт. The future work what we are aiming to do is to conduct Изилдөөнүн кийинки табы чыныгы клиникалык үлгүлөр менен эксперимент өткөрүү. Биз Астанадагы кургак кучукка каршы диспансер менен кызматташып, кан сывороткасын, какырыкты жана мүмкүн болсо зараны да алуу ниетиндебиз. Биз кайсы үлгү менен сенсор жакшы иштей турганын аныктагыбыз келет. Биздин максат диагноз коюу убактысын кыскартуу. Азыркы учурда бул убакыт 15-30 мүнөттү түзөт. Эки маркерди аныктоо үчүн бул кургак кучук менен коронавирус инфекциясын аныктоо жаатындагы чоң жетишкендик деп эсептейбиз. Better for our aptasensor development. Биосенсорлор 1960-жылдары пайда болгон. Бул түзмөктөр биологиялык суюктуктардагы, мисалы кан, заара же шилекейдеги белгилүү заттарды таанып аныктай алышат. Алардын негизги артыкчылыгы жыйынтыкты ошол эле жерде дароо алууга мүмкүнчүлүк берет. Башында биосенсорлорду медицинада кант диабети менен ооругандардын канындагы кант деңгээлин өлчөө үчүн колдонушкан. Кийинчерээк бул технология башка тармактарда да кеңири колдонула баштаган. Суунун сапатын көзөмөлдөөдө, азык-түлүктөгү уулуу заттарды аныктоодо, банги заттардын изин табууда, ошондой эле космоста астронавттардын саламаттыгын байкоодо. Бүгүнкү күндө биосенсорлор илимдин эң тездик менен өнүгүп жаткан тармактарынын бири болуп саналат. Илимпоз Дамира Канаева бул багыттагы илимий иштерди Казакстанда биринчи баштаган окумуштуу. Ал Астанадагы университетте биосенсорлор боюнча лабораторияны нөлдөн түзүп, өзү жетектеп келет. Доктор Канаева студенттери менен бирге кургак кучукту, COVID-19 вирусун, ошондой эле айрым рак ооруларынын түрлөрүн эрте аныктоого багытталган изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. The limitation is only time. I feel like I need help in terms of further. Башкы чектөөчү нерсе бул убакыт. Мен изилдөөлөрдөн тажрыйбага өтүү үчүн колдоого муктаж экенимди сезем.
балким кандайдыр бир учурда академиялык өргүүгө чыгып толугу менен бул долбоорду практикалык колдонууга жеткирүүгө көңүл бурганым туура болот. Биз түзмөктө реалдуу бейтаптар колдонсо болот деген деңгээлди алып келгибиз келет. The more data we have, right, the more or the sooner we have the results, right? The sooner patients they may seek doctors' help, and that could actually. Маалыматтар канчалык көп болсо жана биз жыйынтыктарды канчалык эртерээк алсак, бейтап ошончолук тез дарыгерге кайрылып дарылоо башталат. Ал эми дарылоо эрте башталса, ден соолукту сактап калуу жана өмүрдү узартуу мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот. Бул жыйынтыгында адам өмүрүнүн орточо узактыгына чоң таасир этет. Бүгүн айрым өлкөлөрдө орточо өмүр узактыгы 80 жашка жетет. Эрте диагностикалык ыкмалары өмүрдүн узактыгы менен сапатына түздөн-түз таасир берет. Бул Казакстан үчүн да, дүйнө жүзү үчүн да маанилүү. Not in only Kazakhstani scale, but also worldwide. Both of my parents, they are in academia. Экөө тең апам да, атам да илимий чөйрөдөн болушкан. Атам биология илимдеринин доктору, профессор Канаев Ашимхан Токтосынович. Апам химик, доктор Канаева Зулейха Кожомкуловна. Мен кичинекей кезимден эле илимий мектептерде бактериялар тартылган сүрөттөрдү карап чоңойдум. Балким ошондуктан биология жолун тандаганмын. My young kind of childhood, right, to science, and I was kind of around of this different kinds of manuscripts. Атам докторлук диссертациясын жазып жаткан күндөрдү жакшы эстейм. Түн ичинде биздин үйдө дайыма басма машинканын үнү чыгып турчу. Ал тексттерди колу менен басып жазчу. Бул 80-жылдардын аягында болгон. Ал убакта компьютер жок болчу. Бир эле ката кетсе, баракты кайрадан толук терип чыгууга туура келчү. Бул узак жана түйшүктүү процесс болчу. Мен үйдө көп жолу кызыктай сүрөттөрдү көрчүмүн. Once again, right? So that was kind of a lengthy process. And I used to see at home the images of bacteria. Nowadays I know that's bacteria, but back then I didn't know. Кийин түшүндүм, алар микроскоп аркылуу тартылган бактериялардын сүрөттөрү экен. Бул көрүнүш менин эсимде калып калган. Балким дал ошондо биринчи жолу бул эмнеден кабар берет, кантип иштейт деген кызыгуу жаралган. 90-жылдары менин курдаштарымдын көбү бухгалтердик эсеп, финансы, эл аралык мамилелер сыяктуу практикалык адистерди тандашкан. Because that was late 90s, and most of my peers, they would just go ahead and pursue to get a degree in accounting or finance. Ал учурда илимди көптөр олуттуу кабыл алышчу эмес, бирок мен өз жолум менен кеттим. Кээде эсепке эмес, жүрөгүнө жаккан нерсени тандаш керек. Азыр карасам, ошол кезде туура чечим чыгарган экенмин. To do and pursue, and now I understand that I made a correct choice back then. Дамира Канаева Алматы шаарындагы университетте биология багытында билим алып, кийин АКШда клеткалык жана молекулалык биология боюнча доктордук диссертациясын коргогон. Докторантурадагы жылдар Элимбоздун жашоосундагы эң кыйын учурлардын бири болгон. Жакындары алыста көптөгөн эксперименттер ийгиликсиз аяктаган. Жолдун ортосунда депрессия башталып, баарын таштагысы келген учурлар болгон. Илимде 90% бул ийгиликсиздик, жана болгону 10% ийгилик. Бирок муну дароо түшүнбөйсүң деп эскерет ал. Дал ошол учурда Дамира спорт менен күн сайын машыгууну адатка айланткан. Туруктуу физикалык активдүүлүк стресстен чыгууга жардам берген. Ошондон бери спорт анын жашоосунун бир бөлүгүнө айланган. Balancing is quite important, and family support is quite important. So my Жумуш менен үй бүлөнүн ортосунда тең салмактуулукту сактоо абдан маанилүү. Бул жата жакын адамдардын колдоосу чоң роль ойнойт. Жолдошум мени ар дайым колдойт. Биз бала тарбиялоону чогуу бөлүшөбүз. Балдарды эртең менен ким жеткирет, кечинде ким алып келет, мунун баары алдын ала сүйлөшүп алабыз.
Мен бала карап үйдө отурган кезде жолдошумдун ата-энеси Алматынан Астанага көчүп келишкен. Алар биздин кызыбызды карашып беришти. Бул биз үчүн чоң жардам болду. Кийин алар уулубузга да жардам берди. Үй бүлөнүн колдоосу абдан маанилүү. Илим менен үй бүлөнү жалгыз алып кетүү дээрлик мүмкүн эмес. You cannot really do much, right, if you're alone. We need more people in science, especially women. But in terms of like women, in Kazakhstan, yeah, like most of like female students, right, they would apply to either medicine. Илимге көбүрөөк адамдар керек, өзгөчө аялдар. Казакстанда көп кыздар бакалавриатка медицина же биология боюнча тапшырышат. Бирок канчалык алга жылган сайын илимде аялдардын саны азайып кетет. Эмне үчүн мындай болот? Балким себеби илимий иш абдан көп убакытты талап кылат. Гранттарга арыз жазуу керек, илимий макалаларды даярдоо, сабак берүү, университеттин ишине катышуу баары чоң күч талап кылат. Research requires lots of time. Writing grants, reviewing manuscripts, teaching, delivering lectures. Ошол эле маалда кесип менен жеке жашоонун ортосунда тең салмактуу сактоо керек. Мен аялдар илимде көбөйөт деп терең ишенем. Жана алардын үй бүлөлөрү бул жолду аларга жардам берет деп ишенем. Families would be supportive, right? Доктор Канаева үчүн эң чоң сыймыктануулардын бири бул анын студенттеринин ийгиликтери. Алар дүйнөдөгү алдыңкы лабораториялардын окумуштуулары менен тең ата иштеп, реалдуу илимий жыйынтыктарды көрсөтүштү. Анын студенттери Улуу Британиядагы эң мыкты илимий университеттердин бири болгон Бат университетинде такшалмадан өтүштү. Алар жабдууларды тез өздөштүрүшүп, эксперименттердин бир нече сериясын ишенимдүү жүргүзө алышты. Улуу Британиядагы 2 айлык интенсивдүү иш жана Казакстанда уланган изилдөөлөрдүн жыйынтыгы болуп, биосенсорлор боюнча эң кадыр барктуу эл аралык журналдардын биринде биргелешкен илимий макала жарыяланды. I want this field, biosensors field, to expand in Kazakhstan. So nowadays we have. Мен Казакстанда биосенсорлор багыты өнүксө экен деп кыялданам. Азыр университетте менин багытымда иштеп жаткан бир нече кесиптештерим бар. Бул коомчулук өсөт деп үмүттөнөм. Менин лабораториямда азыркыга чейин 3 студент окуусун ийгиликтүү аяктады. Эми алардын артынан жаңы муун өсүп келатат. Алар ооруларды ылдам аныктай турган технологияларды иштеп чыгышат. So that's something that I want to see, like a school of biosensors that we have like more. Мен өлкөбүздө биосенсорлор мектеби калыптанса дейм. Бул багытта иштеген, жогорку сапаттагы изилдөөлөрдү жүргүзгөн жаш окумуштуулар көбөйүшү керек. Like we have these people, right, but the school, but also the quality of the work, right? For today, according to all researchers, we didn't have any dual. Мурда жүргүзүлгөн изилдөөлөргө ылайык буга чейин кургак учук менен COVID-19 бир эле убакта аныктай турган эки тараптуу аптосенсорлор болгон эмес. COVID-19 аныктоочу биосенсорлор бар, кургак учукта аныктаган төзмөктөр да бар. Бирок экөөнү бир убакта тааный турган аппарат буга чейин иштелип чыккан эмес. Эгер адам кургак учук менен ооруп жатып COVID-19 жугузуп алса, эки оорунун тең жүрүшү татаалдашат. Бир инфекция экинчисин күчөтөт. Мындай учурда ооруну мүмкүн болушунча эрте аныктоо өтө маанилүү. Биздин сенсор дал ушундай мүмкүнчүлүк берет. Ал инфекцияны эрте баскычта аныктап, оорунун күчөп кетишинин алдын алууга жардам берет. Узак мөөнөттүү келечекте өлүм деңгээлинди азайтууга өөлгү түзөт. And also like decrease the mortality rate. Дамира Канаева Казакстан элиминин жүзү. Ал ооруларды бир нече мүнөт ичинде аныктай ала турган жеткиликтүү биосенсорлор технологиясынын үстүндө иштеп жаткан командага жетекчилик кылууда. Анын командасы менен бирге алар портативдүү диагностикалык түзмөктөрдү жаратууда. Бул аппараттар лабораториясы, жабдуусу жана убактысы жок алыскы аймактарга барган дарыгерлерге арналган. Бул келечекке багытталган кадам. Анда ар бир адам жашаган жери же турмуштук шартынан көз каранды болбостон өз убагында медициналык жардам алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.